Бүгін 3-чү дүниелік соғыш бола тұрған болса, Америка менен Россия соғышат. Натижаңыз қандай? Қайсы бири жеңет деген маселеде сурооңуз қандай? Қайсы бири жеңет? Бирок мени коркуткан маселе, урматтуу мекендешим, Америка, Россия эмес. Бүгүн мени коркуткан маселе бул Кытай. Кытайда илим өтө катуу кетип атат. Илимден эч кимге бербей атат. Жада калса өзүбүз деле Кыргызстанды карасак, ич кийимден баштап сырт кийим, бардык техникаларыбызга чейин Кытай кылып атат. Жолубуздан баштап машиналарыбызга чейин Кытай ээлеп калды да. Кытай илимден бербей атат эч кимге. Иштеп чыгаруу болсун, бардык жагынан бербей атат. Биз келечекте эмес, бүгүнкү күндү карап көрөсөк, кечеге эле өткөн жакында тарыхты карай турган болсок, коронавирус менен бардыгыбызды үйгө камап койду го. Эч кимибиз эч кайра чыгарбай калдык. Ал министр болсун, ал ким болбосун, полковник болсун, ал жөнөкөй бомж болсун, ким болбосун, айырмасы жок. Молдова, мына шейхпи, эч ким эч нерсе кыла албай калды. Эмнеге мынчалык өнүгүп кетишти? Илим бар. Илимден кетип атат булар. Ошончолук катуу өнүгүп атат, урматтуу мекендештерим. Илимден бербей атат. Ошондуктан мени коркуткан Америка же Россия эмес, үчүнчү күч пайда болуп атат, өтө катуу күч, бул Кытай, урматтуу мекендештерим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам учурунда айткан, Кытайда болсо дагы илимди алгыла деп. Мусулмандын жоготуп койгон нерсеси, олжосу бул илим. Аны кайсыл жерде болсо дагы алгын дейт. Илимден, техникадан бардыгынан эч бербестен алдыга чыгып кетип аткан, өнүгүштө рейтинг боюнча да өтө тездик менен өнүгүп аткан Кытай болуп эсептелет. Армия жагын алып караңыз. Саны бар, сыпаты жок деген нерсе бар го, бизде сөз бар. Саны бар, сыпаты жок. А бул Кытайларда сан дагы бар, сыпат дагы бар. Өздөрүн ушунчалык дүйнө жүзүнө көрсөтүп койду да. Эмне аркылуу? Илим аркылуу көрсөтүп койду, урматтуу мекендештерим. Ошондуктан да илимге өтө катуу ташына болуп, илим аркылуу кетип жаткандыгы үчүн дүйнөлүк глобалисттер, Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос, ушул сыяктуу күчтүү адамдар дагы Кытайга акчаны тигип атат. Неге? Илим жааттан кетпей атат. Акылдуу машиналар, акылдуу техникалар, акылдуу роботтор кийин барып, бар жокту кармай турган деңгээлге жете турган Кытай болуп атат да. Биз кошуна болуп чектешебиз. Граница маселесинде Кытай менен келишпестигибиз жок, Тажикстан менен бар. Эмнеге Кытайлар менен келишпестик болбойт, тажиктер менен болот? Мындай карасак өзүбүзгө байкалыштуу, өзүбүз тактай турган маселелер көп чыгат да. Кытайды билесиздер, урматтуу мекендештерим, Кытай дубалы бар. Кытай дегенде эле Кытай дубалы эсине түшөт да, бардыгы. Кытай дегенде Кытайдын узун дубалы. Бул дубал эле болуп калбастан эң күчтүү мүрзө дагы. Өлүккана, морг ал жер. Себеби ошол жерде куруп жаткан курулуш, иштеп жаткан курулуучулар кимиси өлө турган болсо, ошону дагы көмүп кете беришкен да. Кытайдын дубалын кургандан максат душман күчтөрдөн, башкалардан сактануу болгон, урматтуу мекендештерим. Башка сырттык күчтөрдөн бизге зыян бербесин деген максатта, коргонуу максатында булар, урматтуу мекендешим, Кытай дубалын курушкан. Бирок Кытай дубалы бүткөндөн кийин эшиктер автоматтык түрдө 3 жол, 4 жол кеңири ачылганын жана душмандар кеңири Кытайга басып киришкен. Эмне маселеде? Эмне үчүн? Себеби булар Кытай дубалын курушту ойлоп, бирок Кытай үчүн жан бере турган эр азаматтарды тарбия кылышты унутуп коюшкан болчу да. Ичтен чыккан саткындар дарбазаларды, Кытай дубалынын дарбазаларын ачып кое берген, душмандар кеңири кирип келе берген. Ошондуктан да, урматтуу мекендешим, биздеги курал-жарак, тамак-аш башка маанилүү эмес. Бизде эң керектүүсү эр азаматтар. Бардык нерсеге туруу бере турган эр азаматтар керек. Илим жааттан болсун, күч жактан болсун, спорт жактан болсун, мекен үчүн, эл жер үчүн, Кыргызстан үчүн бардык нерсеге даярмын дей турган. Сөз менен эмес, иш аракет менен көрсөтө билген өзүн. Бүгүнкү жаштардын кемчилиги, урматтуу мекендешим. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз айтты го, Кытайда болсо дагы илимди алгыла деп. Илимди алгыла деп атат. Алардын музыкасын эмес, клиптерин эмес, кинолорун эмес, ужас кинолорун эмес, жыртык турсаларын эмес, кийимдерин эмес, бузуку маданиятын эмес, илимин ал деп атат да. Эмне үчүн илимин ал деп айтып кеткен пайгамбарыбыз? Башкалардан илим алышыбыз керек, урматтуу мекендешим. Бирок бузуку маданиятын эмес. А бүгүнкү үммөт, бүгүнкү мусулмандар, бүгүнкү Кыргыздын жаштары эң өкүнүчтүүсү бүгүн бараттагын Кытайдын болсун, Американын болсун, бузуку маданиятын алат, бирок илимин албайт.
Ал бузуку маданият алардын жаштарын эмне кылып атат? Сени дагы ошол абалга алып келет. Аларды илим көтөрүп койду. Сен бузуку маданияты менен алыска бара албайсың алардын маданияты менен. Бизде каада салтыбыз, маданиятыбыз өз ордунда. Өзүбүзгө жетиштүү. Сырттан келген маданиятты алып, илимди албаган бул акмакчылык. Илимин алсаң өнөгөсүн өсөсүн. Ошондуктан бүгүнкү жаштарга карата эң өкүнүчтүүсү маданиятын алат, бирок илимин албайт да. Физика болсун, алгебра болсун, химия болсун, физика болсун, эмне маселеде болбосун, бүгүн нөлбүз патологдо, подвалдын астында калып кеткенбиз, мусулмандар. Эмне үчүн? Себеби башкалар бизге маданиятын киргизди, бирок илимин берген жок да. Качан биз алар жеткен илимди алсак алардан ашсак илимди, ошондо бул артыбызга калган бардык нерсени киргизебиз. Маданиятыбыз болсун, спортубуз болсун, бардык нерсени киргизебиз. Ошондуктан илимге басым жасаш керек. Бекеринен пайгамбарыбыз илимди Кытайда болсо дагы алгын деген эмес экен да. Саны бар, сыпаты жок. Булар сандан дагы, сыпаттан дагы кетти. Үчүнчү күч пайда болду, урматтуу мекендешим, бүгүн дүйнө жүзүндө.